Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Жакшы. Силерге жаркын маанай калоо менен сабакты баштайбыз. Сабактын темасы 9 май улуу жеңиш күнү. Сабактын максаты 9 май улуу жеңиш күнү жөнүндө түшүнүп алабыз. Ой жүгүртүүбүз, эске тутуубуз, дүйнөгө болгон көз карашыбыз өнүгөт. Мекенди сүйүүгө, коргоого, эр жүрөктүүлүккө, согушка катышкан ардагерлерди сыйлоого жана урматтоого тарбияланабыз. Жазында дүйнө шаңданып, жайнап түркүн кооз гүлдөр, жасал калап койгондой жерде өсөт жайкалып. Мына балдар, 2020 жылдын жаз мезгилинде бир нече май айында бир нече майрамдар кошо келди. Жылда майрамдайбыз. Алардын кана атын атап өтөлүчү? Ооба, туура айтасыңар, 1 май. 1 май эмгекчилердин эл аралык тилектештигинин күнү. 1 май баарыбыз эңсеп күткөн, жан дүйнөбүздү эргиткен нукура элдик майрам. Тынчтыктын, жаздын, эмгектин символу катары бул күн муундан муунга майрамдалып келе жатат. Ооба, андан кийин биз 5 майды майрамдайбыз. 5 май Кыргыз Республикасынын Конституция күнү. Өлкөнүн баш мыйзамы бул Конституция. Өз алдынча мамлекет болуп түптөгөн ар бир өлкөнүн ыйык белгилери болуш керек. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин туусу, герби, гимни жана улуттук валютасы кабыл алынып, булардын бардыгы тең Конституция менен бекитилген. Ооба, андан кийин жеңиш майрамы 9 май. Бул майрамды жалпы эле элибиз үчүн улуу жана ыйык майрам. Туура айтасыңар, балдар. Башка майрамдарга караганда мунун өзүнүн көп өзгөчөлүктөрү бар. Быйыл элибиз 9 май улуу жеңиштин 75 жылдыгын белгилөөдө. Жеңиш деген сөздү айтканда мекен үчүн жаңын берип, баатырларча курман болгон ата-бабаларыбыздын аты угулат. 1941 жылдын 22 июнда фашисттик Германия жүзү каралык менен бейпил турмушта жашап жаткан элибизге кол салган. 4 жылга созулган 1941 жылдан 1945 жылга чейин согуш эң көп жоготууга алып келген. Совет эли бул согушта 27 миллион адамдан ажыраган. Кыргызстандан 360 миңдей адам согушка катышкан. 118 миңи каза болгон. Улуу ата мекендик согуш аяктап, Сталиндин жарлыгы менен 9 май жеңиш күнү деп аталып калган. Тып-тынч жаткан элиме душман келип кол салды. Эсис ирдин жеринде кандуу согуш башталды. Өз балдарын көз жаш менен өлүмгө узатышты ыйлап сыздап энелер. Курман болду, баатыр болду нечендер. Жашасын деп бизди ушул өмүрдө. Кан согушка апалар да барышкан. Өмүрлөрүн тобокелге салышкан. Жолборс жүрөк жоокерлердин жараттарын таанышкан. Согуш көрдүм суук түрүңдү. Согуш уккан заар үнүңдү. Сенден канча кооз шарлар бүлүндү. Сан гүл солуп, сан мөмөлөр төгүлдү. Эсеп жеткис өмүрлөрдү кыйдың сен. Эсеп жеткис адам үнүн тыйдың сен. Себепкери болдуң тоодой кайгынын. Селдей аккан көз жаш менен ыйдың сен. Танк алдына тайманбастан барышты.
эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар, элибизге жеңиш менен кайтышты. Мына балдар, бул жеңиш оңой олтон келген жок. Жогоруда айтылгандай аталарыбыздан айрылдык. Кана эмесе силер 9 май жөнүндө кандай ырларды билесиңер балдар? Айтып көрөлүчү. Берлинде алып бул күнү советтик тууну сайган күн, кара ниет фашизм советтик колдон тайган күн. Ür babası mından arı jarаңар, ыйлабасын кемпир чалдар балаңар, капа болуп каңырыгын жалындап, барган сайын суюлганга араңар. 9 май күнү фашисттерди жеңген күн, желпинтип колго туу алып, жеңиш менен келген күн. Кутуруп келген фашисттин азабын колго берген күн, кайраттуу совет элдерим жыргалдын гүлүн терген күн. Басымынан араңар, ыйлабасын кемпир чалдар балаңар, капа болуп каңырыгым жалындап, барган сайын суюлганга араңар. Убак болуп, аппак болуп чачыңар, улам ары кетип барат жашыңар. Урмат кылып унутушпай турпактар, кылымдарга күбө болуп атыңар. Азаматсыңар силер балдар, көп жакшыларды билет экенсиңер. Бул согушта курман болгон ата бабаларыбызды эскерип жатабыз. Алар элин, жерин коргош үчүн согушту. Биз аларды эч качан унутпайбыз. Бизге жеңиш алып келген, жаркын келечек тартуулаган ардагерлерибизди сыйлашыбыз, урматташыбыз, аларды эч нерседен кем кылбашыбыз керек. Ар бирибиз ата мекенибизди, үй бүлөбүздү, намысыбызды, жерибизди коргоого даяр турушубуз керек. Дайыма биримдикте, ынтымакта болушубуз керек. Ошондо бизге эч ким кол сала албайт. Май балдар, Совет элинин улуу жана ыйык майрамы. Жыл сайын бул майрамды майрамдап, ата бабаларыбызды эскерип туруу биздин милдетибиз. Баардыгыңарды майрамыңар менен куттуктайм. Силерге ачык асман, ден соолук, ата-энеңер менен бирге болгула. Элибизден тынчтык болуп, эч качан согуш болбосун каалаймын. Үйгө тапшырма балдар. Мекенди коргоо, ыйык милдет деген темада өз алдыңарча сүрөт тарткыла. Көңүл бурганыңыздарга үчүн рахмат. Саламатта калгыла.